Алтын айкенин ачуу үчүн шаар жетекчилерибизди жана мамлекеттик жетекчилерибизди чакырабыз. Жаңырған қатқырықты қоштойсыңар. Шығама деп күнні жолымнан, білмейм дағы оның себебін. Бұл аламдан өтті дешіп Сталин, боз үйлерге қаратулар сайылған. Оқу жайға өткенімді ошайтып, сен ошонда отаңды бошайтып, süt taşıgan maşinenin üstünde gitken edem yaştırma koşaydı. İzdim seni arasına Bugün biz belgili kırgızdın çıkan akını Jolon Mamut ağabızın esteligini açıp oşa menen birge Oş şahrında Türk ellerinin, Türk memleketlerinin, yaşlarının, akındarının, poeziyanın festivalini boşa açıyordağız. Ben hazır atayını suradım bizim yerden. Eceviz şunu gördü öyle, proyektini gördü öyle. Cihazı görüp atası atayın sürpriz kılıp görsetken emesmiz deydi. Hurmatlı tuğanlar, sonun partinin içine, Oş şahrının Aktilek masifinde Jolon Mamut ağabızın естелігін ашқан барыңыздарды құттықтаймын. Құрметті іс-шараның қатысушылары, жалпыңыздарға игілік қалаймын. Мынакей бүгінгі іс-шара азыр мындан ары қарай да уланып, біздің ағабыздың шығармаларын басып өткен өтөлгөлі жолындағы бір біздің белгілі қонақтарымыздағы енен жаштарға жеткілікті айтып береді. Андықтан мен фестивальдің ішіне игілік қалаймын. Аман есен болыңыздар. Құттықтаймын да жолы. Атабыздың естеліге атабыздың аты шаарыбызда, елімізде барталып, даңталып отырады. Жолон Мамытов бұл біздің рухымыздың аз берде жазылып тұрады символы. Жолон Мамытов бұл сезімдердің символы. Жолон Мамытов бұл сүйінің, гимнін жазған ұлы қалқар. Жолон Мамытовтың рухы, поэзиясы бүгін Алтай тауларынан тартып Дунай дариясына шейінки өлкөлөрдөн келген жаш акындардын башын бириктирип атат. Бүгүн биз ага ушул урпактары чоң таазим иретинде ушул өзүнүн ырындай жашыл аламды, байыркы ордолу Оштун бир бурчунан бери жашыл аламды атын ыйгарып бүгүн паркты ачып атабыз, эстелигин ачып атабыз. Мен биринчи кезекте Ош областынын ушул
тұрғындары, сондай эле бердеги Ош шаарынын тұрғындарына, өзгөчө Ош шаарынын мэрине сизге чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге. Ағылайын жұртым, ағылайын қырғызымдың қыран жігіттері, бүркіттері бүгін чоғылып, ушул жерде биздин атабызды, үй бүлөбүздүн, бала чаканын атасын тирилтип, биздин маңдайыбызга алып келип койдуңар. Мунун баарына жашап аткан менин кыргызымдын кыран балдары. Мына бүгүн бизден атайын мамлекеттик катчы келип отурат. Ушул жыйынга, ушул биздин поэзия майрамына, ошол эле биздин акыныбыздын урматына келип отурат. Сизге чоң рахмат. Ошондой эле мен абдан ыраазы болгонум. Мына ушул областтын башчысы Жантаев, айланайын балам сага. Баарынан дагы мына кече биз жүздөшүп, бир аз 5-6 мүнөт сүйлөшүп калдык. Шаар башчысы. Бул шаар башчысы деген дагы чыгармалар бар. Сага мен миң рахмат. Мен сага аябай ыраазымын. Кече бир аз гана сүйлөштүк. Бардык сүрөттөрдү дагы бардыгын өзүм тандадым деди. Өзүм жан жүрөгүмөн чыгып, ушул сүрөттү тандадым деди. Ушул бардыгыңарга эми мен көп эле нерсе айткым келет. Бирок азыр толкунданып, ыйлап, ичим жүрөгүмөн ыйлап да сүйүнүп да турам. Кайсы бирин айтарымды билбей турам. Силерге каалаганым бала чака баарыңарга ынтымак, ырашкерлик, ынтымак гана бардык нерсени жеңет. Жашасын поэзия, жашасын кыргыздагы ынтымак. Мен айтарым ушул бийик ыраазы болуп тазим кылам. Рахмат. Жашасын сезимге жык жашыла алам. Жакшысын кылымдары асыраган, жыл болуп, өмүр болуп керегинче, нур болуп керегинче чачыраган. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, кадырлуу меймандар. Бүгүн Ош шаарыбызда чоң майрам. Анткени мекендешибиз, прозаик, драматург, котормочу, кыргыз элинин чыгаан акыны, кыргыз элинин сыймыгы Жолон Мамытов атабыздын намындагы Жашыл Аалам эл аралык фестивали өтүп жатат. Түрк дүйнөсүнүн акындарынын бул маданий иш-чарасынын алкагында Жолон Мамытов парктын жана анын акелин ачылуусу шаар калкы үчүн чоң кубанычты тартуулайт деп эсептейм. Алгач катышуучуларды жана түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген сыйлуу конокторду фестивалдын ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Ордолуу Ош шаарыбыз бүгүн сиздер менен шаңга бөлөнүп турат. Урматтуу чакырылган коноктор, урматтуу кыргыз элим, биз кыргыз болуп таралып калганыбызга мен ушунчалык сыймыктанам. Түрк тилдүү болуп калганыбызга ушунчалык сыймыктанам. Анткени биз дүйнө жүзүнө барып, түрк туугандарыбыз менен, Азербайжан туугандарыбыз менен, казак туугандарыбыз менен, өзбек туугандарыбыз менен, түркмөн туугандарыбыз менен, Мажарстан туугандарыбыз менен өзүбүздүн дилибизди, жүрөгүбүздө болгон сүйүүбүздү, эркибизди бирибизге кенен айта алабыз. Анткени биз бир тууганбыз, урматтуу коноктор, урматтуу түрк тилинде сүйлөгөн биздин бир туугандарыбыз. Мен ушунчалык сыймыктанам сиздер менен. Мынакей бүгүн биздин бир тууганыбыз деп, биздин атабыз деп ат артып келип, мынакей биздин кубанычыбызды, биздин жакшылыгыбызды тең бөлүп отурасыздар. Мен силерге жалпы эле Ош шаарынын атынан, өзүм атымдан баш ийип тазим кылам. Бир жаралып ушул тунук турмушка эрке көнүп, калың журтум кыргызга ыр сабынан шаты жасап өйдөлөп, шашып чыгып баратамын жылдызга. Ыр сабынан шаты жасап өйдөлөп, шашып чыгып баратамын жылдызга. Тоолугумду өбө көрүп кыйында, тоолугумдун духун ырдабырымда, чымырканып жылдан жылга жармашып, шашып чыгып
баратамын кылымга. Чымырканып жылдан жылга жармашып, шашып чыгып баратамын кылымга. Эмне деген сөз, эмне деген алып сөздөр. Ушундай данышман туюмдарды чыгармачыл шыкты жаратууда урматтуу эжекебиздин орду абдан бийик, урматтуу апа. Ушул жердеги отурган жыйындын катчыларынын атынан сизге кадырлуу карылык, бактылуу жашоо доорун сүрүңүз, өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз. Ушул атабыз абдан бир эрте өтүп кеткен экен, 48 жашында. Ошо калган өмүрүн сизге беришин, урматтуу апа. Өмүрүңүз узун болсун. Кудай таалам насип кылып сиздин 100 жылыңызды белгилейлик. Ушул учурдан пайдаланып, ушу мэриянын атынан чакан сертификат белек бар эле тартуулап коюшка уруксат этиңиз. Golf varken, diyorlarsa o şu parkın içindeki kadın birlik sütunlar koyulgандай, bırak emeden çıkarırlar. Ана азыр муяктарга дагы эмелер коюлду. Жанагындай саламатсыздар, байлаңыздар менен. Буякта жанагындай игральный площадка, воркауттар коюлду. Ошо жетишпей калды. Мындан баары гүл бажар болуп коет. Бүгүн жанагы эме айтып. Сізге рахмет. Рахмат, чоң рахмет сізге. Осындай ақынды құрметтеу дейтін, ол халықты, елді құрметтеу. Сондай салт нәрсе жасап жатсыз. Қазақтың ең күшті ақындарын Маралтай деген. Мен танимын бұл кіші, танимын кіші. Бәріңізге рахмет, өте күшті нәрсе. Жақсы. Кім білесіз?